Ой, Ey. ой, не намгас кейна. Ой, бля. Arak içpe men sidiymiş gibi. Ey, bля, kursan. Ey, men kepkenin qarab. Ey, dostum, ey, bля. Ey. Dostum, Astana üsmeydi. Ey. Sizge şıkkı gözüge qatabım. Siz et koy gözün. Ey, ey. Ey, bля. Ey, dostum. Oy. Ey, bля. Ey, dostum. Ey, arak. Ey, dostum. Oy. Oy, dostum. Ey, bu dostum. Arak içpe men sidiyim içpeydin mi dostum? Bişkek'te bir tanışlar var da profesör, akademik. Men söylesem meyli alıp gel deydi. Sarılbek'te alıp gel deydi. Analiz alıp diagnozunu tekşerip göreyim deydi. Ne oldu koluna? Бүгін сауықшылан жинді пайда болып парктан кілейген дөкен 2 метр 8 сантиметрлік адашып келіп қаптым паркымачы. Мен сайлады, сен не бояқтан не қылып жүресің деді. Сен не қылып жүресің дедім. Мен дегенмін, бияқта местныймын дедім, мен паркым дедім. Сен не дейсің, маған атырылады. Қол көтеріп те еңкейіп тұр, челіске ұрғанда ағап түсті, анан қату екен де челісті дағы шымдай. Өзі да 100 килограммдық бойы 2 метр екен да. Бойы 110 килограмм екен, салмағы 102-8 екен да, бойы чо. Анан тері айырылып кетті, қан шығып кетті де, бояқтан че удар қой бергенде. Анан көзіме көрмей мындай астыма шықпа дедім, любой жерден дедім. Бишкекке алып барайын сени. Больницага алып барайын да анализ тапшырып көрөлү. Диагнозуңду уточнить этейин мен. Досконально, да упора. Точно диагнозуңду. Рожденный бир түртүм жетпей калгансыңбы же колдон түшүп кеткенсиңби? Колдон түшүп кетсең лечение кылса болот деп атат. Жашың 50ге чыкты. Пайгамбар жашка чейин лечение кылса болот экен. Шанс бар экен сага да 10 жылың бар. Эгер бир түртүм жетпей калса неизлечимый деген эконун бирөөсү дейт. Ошону мен өзүм оплатасын төлөп полный алып берейин. Котогум ошо отура берсең пустой болот да кичине туруп шоу кылсаң досум. Аракет кылып. Эмнеге ушундай сөз айтып бересиң? Эмнеге чоң апа жаштар көрөт деп ойлобойсуңбу я? Кечирип кой досум. Өзүң дүйнөсүнө уят кылып атам деп ойлоп атасың, ушуну ойлондуңбу бетке? Эми ойлондум досум. Жок, сен болду, мындай жаралдың. Мени айтып коет, өзүң башыңа таш тийген, ошон үчүн тилиңди кармай албай сөгүнүп атасың да мындай. Уруп ойнодум мен, жаш кыздарды көрө берсин, эжелер, келиндер, апалардан бери деп. Дүйнөсүнө канча кишиге уят кылып атасың. Ошо сенин азабыңдан TikTok өчтү көрдүңөрбү? Мени хитиң чыгып келатканда жардам кылаттар мени дагы. Апрель 18-inde. Сен үйрөттүң ушул сөгүнгөндөрдү. Билесиңби сен башында сөгүнөт элең. Сөгүндүгөндү сен үйрөттүң. Анан кийин сенин ооруң мага жугуп, мен өзүм жакшы боло албайтам. Алып барып биринчи сени көргөзүшүм керек. Диагнозуңду алуулайын деп атам. Бир түртүм жетпей. Аяктан сөгүндүм эле мен, аяктан. Былтырлары сөгүнүп мени бузгансың сен. Бул шыбайт кой, шубакчылар деле, шпаблек кылыйды го, да, уялбай. Эл билет не, элден сурасаң эл айтат акыйкат, чындыкты. Былтыры алдап TikTok алып келип бузган сенсиң. Мен болбосо жапжашнакайда жүргөн бала элем. Баарынан күнөөлүү сенсиң бул жашоодо. Мен ошондо TikTokerдин жиндилерине кошуп ийдим ошондо мен, сөгүчөктөрдүн арасында. Уят кылганы аз келгенсип, мени да уят кылып атасың өзүңө кошуп. Сен мен TikToker эмесмин, башында билесиң, телевизордон чыккам, силер ошо келес очо чыккан эмес менен сөгүнүп сагар. Мен телевизордон чыккан атактуу адам билесиңби анда? Рекорд менен, күлкү менен тартылып таанылган. Силер каякта TikTok башталгандан кийин TikTokто ушундай келесулар чыгат деп ойго келген эмес да, вирус учурунда 20-жылы марттын ортосунда.